Москвадагы мейманканада 32 жаштагы киши кыргызстандык аялды зордуктоого аракет жасаган. Бул тууралуу россиялык ЖМКлар жазып чыгышты. Басмалардын маалыматына караганда Магадандын 32 жаштагы тургуну Москва шаарында мейманканалардын биринде жайгашкан. Ал бөлмөнү тазалатуу үчүн жумушчу аялды чакырган. Кыргызстанда аял бөлмөгө келгенде аталган адам ага тийишип, жыныстык катнашка баруу үчүн акча сунуштап, зордуктоого аракет кылган. Кыргызстанда аял коркуп бөлмөдөн чыгып кетүүгө жетишкен. Учурда укук коргоо органдары окуянын бардык жагдайларын аныктап, кылмыш козгоо маселесин чечип жатат. Маалымат Плат турмуш кежи сайты. Бишкекте 16 жаштагы кыз ийне сайдыргандан кийин каза болуп калды. Бул тууралуу шаардык милициянын маалымат кызматы билдирди. Каргаша 1-сентябрда болгон. Окуучу кыз дарыланып жаткан. 3-күнү ийне сайгандан кийин 20 мүнөттөн соң каза болуп калган дешти милициядан. Бул окуя Свердлов рибинде каттоого алынып, бардык экспертиза дайындалып, тергөөгө чейинки иштер аткарылууда. Толук маалыматты милиция кийин бере турганын айтты. Маалымат Плат Спутник кежи сайты. Оштун вице-мэрлери эл алдында кол күрөштүрүп күчүн ачты. Кечээ Ош шаарынын күнүн майрамдоо учурунда 1-вице-мэр Сайыпжан Турдуев менен вице-мэр Асылбек Топчубаев кол күрөштүрүп жаткан видеосун мэриянын маалымат кызматынын жетекчиси Азамат Апсатаров Facebook баракчасына жарыялады. Видеодо вице-мэрлер эл алдында кол күрөштүрүп жатканын, Топчубаев Турдуевди жеңип алганын көрүүгө болот. Ош шаарынын борбордук аянтында майрамдык иш-чара болуп, спорттук мелдештер дагы өтүп жаткан. Эки вице-мэрлер келе жатып эле кол күрөштүрүп көрөлү деп калышты. Бул нерсе алдын ала пландалган эмес, деди Апсатаров. Маалымат Плат Спутник кежи сайты. Бишкектин түштүк батыш тарабында ири өрт чыкты. Өзгөчө Кырдаалар министрлигинин нөөмөт бөлүмүнөн билдиришкенине караганда, Аламүдүн жана Сокулук райондору чектешкен аймактагы тоонун бетинде кургакчы өрттөнүп кеткен. Тилсиз жол тууралуу маалымат өзгөчө Кырдаалар министрлигине саат 23:00 түштү. Жеринде өрт өчүрүүчү 2 унаа иштеп жатат. Маалымат Плат Спутник кежи сайты. Ош шаарынын 3018 жылдыгы 15 000 адамдын коштоосунда белгиленди. 5-октябрда Ош шаарынын 3018 жылдыгы белгиленди. Майрамга арналган гала концертке 15 000ге жакын адам күбө болгонун Ош шаардык мэриясынын басмасөз кызматы билдирди. Майрамдык концерт Ош шаарынын борбордук стадионунда өттү. Ага аталган шаардын мэри Талайбек Сарыбашев, Жогорку кеңештин депутаттары, шаардык кеңештин төрагасы Жапарбек Ормонов, дипломатиялык корпустардын өкүлдөрү күбө болду. Шаардын мэри жалпы элди Ош шаарынын 3018 жылдыгы менен куттуктап, шаардын экономикасы, инфраструктурасы өнүгүү жолуна түшүп, элибиз өзүнүн улуттук нарк-насилин, маданий мурастарын сактоо жана аны ар тараптан байытуу менен дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн буруп жаткандыгын баса белгилеген. Концертте Өзбекстандын эстрада жылдызы Райхан, кыргыз эстрада жылдыздары Мирбек Атабеков, Кайрат Пиримбердиев, Гүлнур Сатылганова, Асель Касымова, Сайкал Садбакасова жана башка ырчылар шаар тургундарына жана меймандарына майрамдык маанай тартуулады. Айта кетсек, жыл сайын 5-октябрь күнү Ош шаарынын күнү белгиленип келет. 50 жашка чейинки эркектер менден рахат алуу үчүн келет. Жаш кыздар эмнеликтен сойкулукка барууда деген сурообузга жооп алуу үчүн сойкулар байырлаган баарына белгилүү. Дареке кабарчыбыз маалымат алуу үчүн барды. Баарысы башынан маекти иштен качып жатса, көптүн арасынан бир жаш кыз өзүнүн тагдырын ачык айтып берүүнү туура көргөн. Жазира ушул жылы араң 18 жашка толду. Анын айтуусу боюнча 12 жашында 2 таксистин зордуктоосуна кабылган. Эмне себептен сойкулук жолду тандап алганы боюнча бизге төмөнкүлөрдү баяндап берди. Айтымына караганда, болуп өткөн окуядан кийин ал интимдик жашоого кызыгып калган. Каарманыбыз акчадан эч кем болгон эмес. Анткени апасы дүкөн иштетет. Болгону ал чоңдордун төшөк жашоосун көрүп калгандыктан интимдик жашоо менен жашап калган. Ал сойкулук жолду өз калоосу менен тандап алган. Каарманыбыз клиентке көрсөткөн кызматтары тууралуу буларга токтолду. Биз курбу кыздарыбыз менен биргеликте сауналарга барабыз. Ал жерден 50 жашка чейинки эркектерге кызмат көрсөтөбүз. Мен көбүнчө чет элдик конокторго кызмат көрсөтөм. Анткени алар ак көңүл. Ал жерге барганда экиге бөлүнөбүз. Бизди чай жана кофе деп коюшат. Чай тобундагылар эркектер менен көңүл ачып, олтуруп арак ичет, бирок интимдик кызмат көрсөтпөйт. Мен кофемин, мен ичем, көңүл ачам, эркектер менен жатам. Аларга рахат тартуу кыламын. Мага азырынча эркектерге рахат тартуу кылган жагат. Жумушумду сүйөм деп сөзүн жыйынтыктады Жазира. Маалымат Плаг Назар Ньюс кежи сайты.